4000 чукул калк жашаган Курулуш айылындагы маданият үйү жедеп эскирип 24 жыл аралыгында бир дагы оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Айылдыктар арасында маданий массалык иш-чараларды өткөрүүгө мүмкүн болбой калган. Айрыкча айыл жаштарын маданий баалуулуктардын үлгүсүндө тарбиялоо, бош убактыларын пайдалуу иш-чаралар менен толуктоо жагы калып кеткен. Эми болсо айылдыктардын ушул мүдөөсү орундалууда. 1994 жылдан бери иштебей калган, кароосуз калды да, култанып, кулп салынган боюнча калып кетти. Даже үстүндөгү крышалардан тамчы өтүп, ичи көлчүк болуп, бир баш багып карасаң, адамдын ыйлагысын келтире турган абалда эле да. Эми жакындан бери ушу былтыр маданият үйүнө кароо боюнча, неме болгон боюнча ушу маданият үйүн карап, ушунун ичин, имаратын, отурган сиденаларын бардыгын жакшынакай кылып, даже ушу көшөгөлөрүнөн бери бүтүрүп койду да эми. Нокен айыл өкмөтүнүн чамасы аймактын керектөөлөрүн толук кандуу каржылоого жетишсиз. Бирок ошол эле кезде айылды өнүктүрүү зарылдыгы күч. Айыл өкмөтүнүн жетекчилиги Курулуш айылынын тургундарын суроо талабын аткаруу менен атайын долбоор аркылуу маданият үйүндө жакшы шарттарды түзүүгө аракет кылышты. Мурда кароосуз калган имараттын капиталдык оңдоп түзөө иштери жүрүп, март айларынан тарта колдонууга берилмекчи. Маданият үйүбүз Союз таркаганда баштап эле токтогон да ишичи. Адам келгенде ошо ичи потолоктон бери түшүп, вообще жараксыз акыбалда. Ушу 15 жылга чейин турду. Түрткү фондунан 3 миллион, анан кийин райондук өнүктүрүү фондунан 3 миллион 100 миң акча которулуп, ошол акчаларга полный капремонт аткарылып бүткөрүлдү. Нокен айыл аймагында жашагандар жыл сайын жайыттардан пайдалануу учурунда кыйынчылыктарга кептелишет. Жаан жаган кездерде сел жүрүп, жайытка барчу жолдордун абалы начарлап, каттаганга болбой калат. Жайыт комитети элдин түйшүгүн азайтуу үчүн атайын долбоор жазып, жаңы трактор алууга жетишти. Жаңы техниканын жардамы менен эми жайыт пайдалануучулардын көп түйшүгү артта калды. Бул трактордун бизге ушунчалык зарылчылыгы, малчылар, койчулар жайлоого көчкөндө эң биринчи жазга мал жаан чачын көп болот да. Көп жерлерде сел алып кетет. Анан ошолорду сүрүш керек, койчуларды көчүрүп барышка ушунчалык кыйналып жүргөнбүз. Зарылчылык ушудан болуп, ушу арыстын 2 долбооруна ушу жазып, ушу тракторду берди. Жакшы, анын үстүнө мына айылдын ичинде деле. Мынакей азыр деле мына жерде 5 сервистин эмелерин, ордуларын сүрүп атабыз. Сел алып кеткен жолдорубузду сүрүп атабыз. Айыл аймагынын бюджети 4 миллион 755 миң сомго барабар. Бул сумма айыл аймагынын бардык керектөөлөрүн канааттандырууга жетпейт. Ошондуктан да калктуу пункттардын инфраструктурасын жакшыртуу үчүн сырттан инвестиция тартууну колго алуу зарыл. Тазагүл Шамшиева, Улукбай Мырзаев, Жалал Абад облусу, Нью ТВ.